Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Кимбек кызы айтып берем. Маанилүү жаңылыктарга токтоло кетели. Баткен облусунда катуу жааган жаан-чачынга байланыштуу кээ бир райондордо сел жүргөн. 5-июль күнү жааган жамгырдын кесепетинен Самаркандек айылынын сел өтүүчү жайы аркылуу сел өтүп, көпүрөнүн астындагы дамбасын сел жууп кеткен. Сүлүктүү шаарында да суу ташкыны жүрдү жана Лейлик районунда Самат айылындагы Ош, Исфана жана 143 чакырымында кум шагалдар толгон жана 7 турак үйдүн айланасына сел суулары кирген. Бирок эгиндерге зыян алып келген эмес. Жолдордо тазалоо иштери жүрүүдө. Биз буга чейин жаан-чачындуу күндөр 7-июлга чейин созуларын айткан элек. Бул жолубуз туура чыкты десек болот, себеби Борбор Азия өлкөлөрүндө нөшөрлүү жаан басаңдап, күн ачыла баштады. Жаандуу циклон Кытайдын Аксу жана Үрүмчү шаарларына жетип, жаан төгөт. Казакстанда нөшөрлүп жааган жаан басаңдап себелеп турат. Өзбекстанда күн ачык, Фергана өрөөнүндө гана кечинде мелүүн жаан жаашы күтүлүүдө. Калган аймактарда күн чайыттай ачык. Түркмөнстанда күн ысып турган кези Дашогузда абанын температурасы 38 градуска көтөрүлсө, Ашхабад шаарында 39 градуска жогору болмокчу. Тажикстанда күн бүркөө, Душанбеде жаан кез-кези менен себелеп турат. Хорокөрөндө өткүн өтөт, Ходжен шаарында асман ачык. Ал эми Кыргызстанда 8-июлда Ысык көл, Нарын областтарында көпчүлүк аймактарда күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен областтарында түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Күндүз жаан-чачын кээ бир тоолуу райондордо күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.